негизи биз митинг өткөзөлүк деген демилге бар болчу, бирок сот менен тыюу салынганга байланыштуу ал жөнүндө жарыялап, эми кандай болуп кетет, митингге көп киши келип алса, камалса болбой калат. Ошон үчүн биз айттык, белгилүү мыйзамдуу чегинде камап коюш да мүмкүн деп атайын жарыя кылдык. Бирок баягы тыюу салган бул мыйзамсыз, биз ошону билдиргибиз келет деген кишилер бүгүн келишти. Айтып атышат, бизде конституциялык укугубуз бар бул жерге келип өзүбүздүн көйгөйүбүздү айтканга деп. Чын эле мындай эл аралык тажрыйбаны карай турган болсок, митинг бул бийликке кайсы жерде сенин саясатың туура эмес дегенди билип алганга сонун мүмкүнчүлүк да. Ошон үчүн конституцияга фундаменталдык укук катары жазып кеткен. Тынч жолугушуу, анан өзүңдүн оюңду эркин билдирүү бул ар бир адамдын укугу депчи. Ошон үчүн бүгүн мен бияка келген себеби бүгүнкү иш-чарада биз президентке даярдаган кайрылуубузду киргизип коелук, анан бир дагы адам ушул бүгүнкү жыйналышка келип алып камалып кетпесин деген ой болду. Анткени себеби эми биз ушунчалык эркиндиктин кандай бир деңгээлине жетип алгандан кийин артка кетүүнү дагы каалабайбыз. Биз мындан кийин митингтерге тыюу салбашын каалайбыз. Бирок ушул митингдин аркасынан тыюу салып алып камалып кеткенди да каалабаган адам катары бияка келип бүгүн ушул иш-чарабызды өткөзүп, президентке кайрылуубузду таштайлык деп атабыз. Эмне кайрылуу? 4 негизги пункттарды айта кетейин. Биз айтып атабыз, мына коррупция менен күрөшүү боло турган болсо, ал чыныгы системдүү күрөшүү болуш керек. Мисалы тигини кама же буну кама деген маселе эмес. Биз айтып атабыз, жанагы коррупцияга АКСти, коррупция менен күрөшө турган органды УКМКдан чыгарып кеткен депчи. Анткени себеби коррупцияны ачык айкындуулук менен жеңебиз, а тиги жабык органга берип койгонда ошон үчүн күрөш болбой атат. Экинчиси, жана 2016-жылы конституцияга өзгөртүү киргизүүнүн аркасы менен тергөөнү да берип койгон. Ал бийлик ортосундагы тең салмактуулукту бузуп салган да. Ошон үчүн биз айтып атабыз, тергөөнү дагы УКМКдан чыгарып кеткиле дагы тергөө комитетин түзүгүлө. Ошондо улуттук коопсуздук кызматы баягы разведка, маалыматтар менен иштеп, мамлекетке эмне коркунучтар бар деп эле ушундай разведка, контрразведка менен иштеш керек да, чалгындоо деп коет. Анан үчүнчүсү, азыркы деген аябай чуулган чоң коррупциялык иштерди ачык айкын өткөзсө деп атабыз да. Анткени себеби сотко барат, же журналисттерге жазганга, эмеге, видеого тартканга мүмкүнчүлүк бербегенге байланыштуу баягы коюлуп аткан айыптардын аркасында жүйөлүү себептери барбы же жүйөлүү себеп жокпу эч ким биле албай калып атат. Ошон үчүн бул саясий күрөш деп эле калып атат. Ошол жерде кандай бир себептери жакшы болсо элге көрсөткүлө, кандай эмненин негизинде буну коррупционер деп таап атасыңар деп. Анан акыркысы биз президентти айтып атабыз, жарандык активисттер менен, аксакалдар менен, бизнестин өкүлдөрү менен жолугушууңду кайра баштагын депчи. Анткени себеби ушул кайрылууну илип койгондо УКМКнын кызматкеринин аркасы менен менин мүлкүмдү тартып кетти, менин эмемди, бизнесимди тартып алып атат деп мына баягы Акнеттин негиздөөчүлөрү уже камалды. Негизи эле ошо коррупцияга күрөшкөн адамдардын мындай камаган укугу болбош керек да. Ошону биз жаздык, биз ишенебиз. Ушу күзгө күтпөй эле азыртадан эле президентибиз ошондой кадамга барып, биз жанагы системдүү реформаларды жасап туруп, туура багытка түшөбүз дегенге ишенич бар да. Ошон үчүн жакында азаттык чыкпадыбы? Ошол журналисттин иликтөөсү бизге түрткү берди ушул митингге барабыз деген. Анткени себеби президент өзү кайрылуу кылган. Ошол адамдын мүлкүнүн баарын таап чыккыла депчи. Анан жарым жылдан бери ошо Финполиция ошону таап албаса, анда азаттыктын журналисттериндей дарамети жокпу деген маселе туулат да. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, дүйнөлүк практикада коррупция менен күрөшө турган орган кудум эле могу азаттыктын журналисттериндей болуп иштеш керек да. Алар баягы президент айтпады эле жылдын башында региондорду өнүктүрүү жана санариптешүү деп. Санариптешүү деген бул эмне? Бул ачык маалымат. Сайттарда илинип турган. Ошондо ар бир мамлекеттик органда маалыматтар так илинип турса, журналисттер бүт маалыматтарды алып, ой жүгүртүп, каяктан эмне келип атат, акчалар каяка жылып атат деп, анан сонун иликтөөлөрдүн негизинде мындай туура эмес иштер болсо ачыкка чыгып, анан коррупция ылдый болот да. Анткени себеби мен эле кызматкер болсом, менин жасаган ишим бар биякта илинип турса, мен кантип коррупцияга барам? Ошон үчүн биз бүгүн айтып атабыз, АКСти чыгарса, АКС мындай граждандык талдоо жасаган, силердин журналисттей болгон иликтөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар кишилер ошол жерге келсе, ошол чыныгы күрөш болот да. Ошондо коррупция төмөндөй баштайт.